Индиянын Смита Шривастава аттуу тургуну дүйнөдөгү эң узун чачтын ээси болду. Ал 14 жыл катары менен чачын кырктырбай келет. Натыйжада анын чачынын узундугу 236 сантиметрди түзгөн. 46 жаштагы Смита Индияда жашайт. Ал чачын өстүрүүгө 1980-жылдардагы хинди актрисаларынын узун чач жасалгасы түрткү болгонун мойнуна алган. Индиянын маданиятында кудайлардын чачтары өтө узун болгон. Биздин коомдо чач кыркуу адеп акылаксыз деп эсептелгендиктен аялдар чачын узун кылып өстүрүшкөн. Узун чач аялдын сулуулугун баса белгилейт, деп түшүндүргөн ал. Аял мындай чачка жакшылап кам көрүү керектигин айтты. Ал жумасына 2 жолу салонго барып, чачын жуудуруп, кургатып, таратып турат. Ар бир жолу 3 саатка чейин убакыт талап кылынат. Чачыма мүмкүн болушунча көп кам көрөм. Эч качан чачымды кыркпайм. Анткени менин жашоом чачымда. Чачымдын дагы өсүүсүн каалайм жана канча убакытка чейин көтөрө аларымды көрөлү, дейт ал. Which leads to breakage. But I love my hair so much, and along with managing my family, I manage and take care of my hair as well. I only use a comb to style my hair. I always detangle my hair with my hands. One day, I had major hair loss. I hope to continue growing my hair as long as I can manage it. I will never cut my hair because my life is in my head. I want my hair to grow more and see how long I can manage my hair until what age. So I will keep growing my hair. My family has been supportive throughout. Everyone has supported me to reach this status in my life. All the younger and elder people in my family have given me the love and blessing